Kolda ayakları bak. Arak bırak şimdi düzene kalmaz ya. Mişi paksi bilbek. Короче, değişik oldu da. Айылдан үйдің салатқан үйінде моңғол шубаймен бүт тоқтап Вот, шубаймен бүтөт как раз. Үйлөнөйүн деп атканбыз. Кайсы суракка коюп атасың? Еще подработка кылып, жаңагы темир сатып, кагаз, гардон, пардон сатып. Эң биринчи гонорарың канча болду? Эң биринчи Жашоомдо мындай эсте каларлык. Ассаламу алейкум. Ютубтагы мекенештер кандайсыздар? Азыр Марсель досум экөөбүз больницадабыз. Бул жакта Марсельдин колу сынып, бармагы, сөөгү бар го турганда, ошол эркинен ажырап кетти. Азыр тереңине карап отурат. Короче, отурсам сөөгү үзүлүп кетти. Сөөгү вообще үзүлүп кетти турганда ресеткиле. Анан жакында уже 2 миллиондук бөлүм болду эле. Почти айына 2 миллионго чыгыш керек эле да. 2 бой бар эле катарынанчы. 2 бой. Алар эмне болот эми? Канабектер коркуп эле калабы? Эми коркту деп ойлоп калса айла жок. Азыр эмелерди көрсөтөбүз, гипс кылып неметкендерин. Справкалар жөнөтүп көрсөтөбүз. Мен корккондо эмне? Эгер мен корксом негизи чыкпайт экен да. Мен еще аны уткам. Дагы эле кулачканы утмакмын да. Настой машина. 2 миллиондук атынан калыптырсыз да? Пешинеге жазган насипта. Таксиге билем, короче, иштеш керек эми бир постановление болуп иштейм да. Обычный иште. Либо стройка, либо, короче, подработка. Ого. Керек. Кулачкадан бирок өтө неме? Опасно, а? Опасно. Еще колумду сындырып алды. Азыр кулачкага чыкпай отурган. Только күрөшүп турсам а? Бир айдан кийин уже күрөшүп баштасам болот а? Күрөштү неме баягы секинчи алып коюп атпайсыңбы? Ошондо кылсаң болот. 7 декабрда урсам болобу? Азыр эми көрөбүз да, повторный снимоктордон кийин көрөбүз. Азыр временный коет да немечи гипс. Анын бүтүшүнө жараша айтылат да. Гипс эле коюп турган болду. Операция эмес. Азыр гипс коюп көрөт, анан 4 күндөн кийин кайра келет экен. Повторный кылынат. УЗИ. Ой, рентген. Если курсы нормально бүтүп кетип аткан болсо, операция кылынбайт. Если бүтпөй аткан болсо, неправильно болсо, да. Бирок операция кылган страшный экен. Мен азыр операцияларды көрдүм да. Мен мына чоңуңду басып кеткен, эки жагын жыртып алып туруп, сөктөрдү. Ужас. Силерде бар сүрөттөр, көрсөңөр. Ошондо кылдыргандар барбы? Кылдырып кетти. Ошондой өтө көп экен да. Ойчу. Бир эле кол эмес, толтура бут, сут, полный операция кылышат. Короче, өтө күчтүү мындай операцияларды кылышат экен да. Берки братан катуу билет экен. Травматолог да оны. Урматтырданбы? Жок, азыр кеттиң. Ошо менен связь кармашым керек экен. Травматологияны ошону караган. Жакшы могу. Көп травма болот да. Ошондой го. Штраф аласың го. Эгер справка жаңагындай немелерди колуну үйгө тартып өтпөсө 1 миллион да. Контрактта жазылган да. Онда сен айтып кой да. Эми чыкпай койсоң эмнеге? Мен ойлойт да азыр менин колум сынып калды. Чыкпайсың? Всё, давай, кир. Укол салабыз го. Sür albet. Гипс менен келген жери бар эме. Азыр неме дейт, короче. Мындай дейт. Азыр колду тегиздеп көрөбүз. Мынакей колду тартсаң жакшыраак. Мынакей. Кол эмнеден сынган? Могол эмнеден сынган, моголдун эмнеден сынган? Ол жерде бармагынын, короче, сөөгү жок, эти эле карман турат, терisi эле. Ооба, короче, бармак ортодон үзүлүп кеткен эмнеденчи. Бармак, короче, иштебейт вообще. Бармак иштебейт, короче. Азыр гипс кылып берет, наркоз саят. Гипс кылып берет, анан гипс кылгандан кийин көрөбүз дейт да. Эгер болбосо операция кылып темир коюш керек дейт. Темир коюш керек дейби? Темир койгондорду көрдүң да. Бале, страх. Кыздарга барбаш керек экен. Кыздарга барбаш керек экен, темир койгонду көрдүк. Жакка келсең эле жүрөгүң чөт да, больницага келсең эле. Ол операцияларды көрсөң ғой. Да, азыр операциялар бар экен. Страшный. Страшный. Ошол ютубта тургандар Марселдин бармагы сынып, колу сөөгүнөн ажырап кеткен бармагы вообще. Этиле терisi калган турат, ошого келдик эле больницагачы. Жакында уже бой бар эле. Ошого түшүш керек эле, уже отмена болуп кеткенбиш. Ошону айынан азыр поликлиникага келип отурабыз, биякта күтүп.
Эми гипс менен өтүп кетсин эме. Гипс менен өтпөйсүн, эми 6 айга чейин демалыш керек экен, билесиң. 6 айга чейин бирге чыкпайсың бе? Кыргызстанда билесиң, Айшем, Айштаны, Карайым, короче, расход өтө көп. Эми иш кылыш керек. Bir 6 ay olsa 6 ay dedi, прям 6 ay жүрбөйм, кыргызбыз го. Айылдагы үйдүн салып аткан үйүндө могу ушу бою менен бүтөт аткансың. Ооба, ушу бою менен бүтөт эле, как раз. Каяга калды? Ичи калды, ичи сырт кичине делер калды, ушу менен бүтмөк да. Ушу бою менен бүтөт эле. Эми айла жок, значит, болсун калды. Үйдөгүлөргө жардам бериш керек, иштеш керек, короче. Либо такси, либо бир иш кылам да, короче. Стройкамы жерге чыгып иштейм. Ушул жетишпей атты эле туугандар. Марселдин колу сынып ушул жөн жерден спаррингден сынып калды. Эмне болду дейт, барма. Бияга мен короче, башка катуу болдум да. Бармак ойноп. Бекин баш жагы. Бекан баш жагы. Баш жагы. Көрдүңбү, канат жүрдү. Туугандар ошол мындай күтүлбөгөн жерден эле уже боюна канча калды эле? Почти 25 миң калды да. 25 уже даярданып аттың да? Мындай каждый тренировка кылып расход оңой эмес кетти экен. Эми менде билесиң, спонсор жок, эч ким жок. Чисто өзүм. Ошол расход өзүм кылам. Бирок эми буга сынбаш керек. Мындай нерселер болуп турса болбойт. Травма негизинде буттан операция болгонсуң. Бут операция болгон. Бут кол көп жерден сынган. Короче, өтө көп жерлер травмада. Бирок ушул моментте сынбай калыш керек эле. Ооба, ушул моментте сынбай туруш керек эле. Иштей турган моментте сынып калдым. Ошол туугандар азыр операция болот, либо гипс менен кичине түзөп көрөбүз, же болбосо операция кылабыз болот. Операция страшный экен туугандар. Могул жерде терисин сыйрып туруп, ичин ачып сөөгүн көргөзүп, короче, страшный экен, андай нерсени эч кимге каалабайсың. Анан гипс менен өтүп кетсин эми бул жагачы. Бирок по-любому 6 ай бойго түшмөй жок, Эми прям 6 ай эмес, 3 ай да. 3 ай, 3 айда бүтүп калат. 3 айда бүтүп калса. 3 ай Марсель өзү негизи билесиздер го, бойго түшүп акча табат. Үйдөгүлөрүн ушул жак менен өзүң салып аткан үйүң да нолдон ушу менен бой спорт менен. Спортто канча болду жүргөнүң? Спортто ровно 6 жыл болду. 6 жыл болду, Бирок шүгүр 6 жылда уже ушунча результат көрсөттүм. Ушундай нелер болду. Шүгүр да. Мындай нараазычылык жок да спорттон. Ушул спорт менен нан табат эле мындай айтканда. Аяш апам, аяш атамдар иштебейт үйдө айылда. Анан бул жагына эми 3 ай Марсель Мына иш кылып көрөш жанды багабыз да. ошондой кылыш керек эми. Интернет менен рекламага болсо Инстаграмда Марселге жазгыла, реклама кылып баштайбыз эми. Бул жагына иштеп барып болбойт. А то баягы бойдон түшкөн гонорарлар, акчалар жок эми туугандар. Азыр уже гипстелет азыр кол, же 2-3 күндөн кийин билинет. Может түзөлүп кетет, может операция кылыш керек болот. Азыр операция келди. Азыр гипсти көргөзөбүз эми туугандар. Туугандар, бул жака уже гипстелет азыр болчу Марсель. Ушу гипс менен 3 күн убакыт күтүп турган жерибиз бар эми. Ол барма, иштебейт атты кайсы, Прям чувство жок. Любой клиент. А безбелечи сайылдыбы азыр? Жазсы. Сайрабы? Кол уже гипстелип бүткөн жери бар эми туугандар. Эми артыга башынан тартырган бар да. Туугандар, бул дагы маселем гипстелди кол. Бул дагы сырасаңар. Ютубта мекендештер буюрса Марсель досум колун гипстети уже көрдүңүздөр. Бармагын гипстети уже келдик, комнатага кичине эсеп коелу деп. Анан бизде баары жакшы буюрса Марсельге кичине сурообуз бар туугандар. Ушул экранда көрүп турган адамдардын да силердин бере турган суроолоруңарды да берем азыр буюрса. Досум акыркы күндөрү ютубтардан деле, анан инстаграмдардан деле мындай көрүп комментарийлер окуп калдым көбүнчөчү. Ушундай нерсе негизи бар экен интернетте жүргөн адамгачы, тем более азыр Кыргызстандын бардыгы эле тааныйт да. Например, азыр бардыгы тааныйт, көз тиет деген нерсе бар экен да. Может, акыркы күндөрү Неге деген последнее время биринчи тренировкадан тиземим кайрып алып, жок, кабыргамды кайрып алдым, анан кийин чыканагымды ортуп алдым, анан кийин тиземди ортуп алдым. Уже 4 тренировкада колум сындырып, аксап жүрдүм го. 4 тренировкада уже колум сындырып алдым да. Ошо последнее время комментарийлерден эле көрүп калды, окуп калсаң, окуп калдым. өтө көп жазышат да. Ушундай көз тийип кетиши мүмкүн, нече бол окутулуп тур депчи. Ошентип жазып атышкан, анан ошондон кийин ушинтип неметип калдым чыгачы. Чубак ажы устаз деле айтып кетиптир да.
көз тию деген нерсе бар депчи. Анан Может. көз даже сен интернетте жүргөн адамсың да, например, азыр элдин оозундасың, Марсель уже UFC'ге чыгат деп үмүтү бар да элдердинчи. Анан азыр обычный эле адам мындай эле, интернетке чыкпаган адамдар эле, мисалы туугандары менен чогулуп калып же бир нерсе кылып же жакшы бир ийгиликтерге жетишкен болсо, туугандары обсуждение кылып ошол адамды сүйлөй берген болсо, ошо туугандарынын немеси көз тип кеткен кошуналары ушундайчы. А сен тем более эч Кыргызстан көрүп атат. Азырчы. YouTube'dan мисалы YouTube'га кирсе Октагондо эң топ 10-11 миллион просмотр менги. Instagram'da да эң көп просмотрлар менги да. Мисалы ар бир бойдо өлбө деген 5 миллион адам көрөт да, мисалы. YouTube, Instagram, TikTok'танчы. Мисалы последний Октагон урушкан уже 5 миллион көрдү. YouTube'da немесинден 11 миллион просмотр алдыр. Көрдүңбү? Көрдүм. Акыркы немеңдеби? Ооба. Мурун, например, 0дон баштап 6 жыл болду спортто жүргөнүмө деп атпайсыңбы? Мен деле таанышканыбызга уже 4-5 жыл болду. Эң биринчи гонорарың канча болду эле? Эң биринчи эсте каларлык. Эң биринчи гонорар 15 000 рубль болгон. 15 000. Тажиктердин лигасында урушкам, FFC деген. ММА'дан. Радар Пирмаматов деген кикбоксер балам менен урушкам. Биринчи раунд удушение алгам, 15 000 рубль алгам. Эң биринчи гонорар. Анда грузчик болуп иштейт элем. Иштен барып мушташып келгем да. А так бесплатный урушкандар болгон, еще 2000-3000 рубль берип урушкан бойлор болгон да. Мисалы, любительский бойго акча берип урушасың да, короче, взнос деп коет. Наоборот. Взнос акча берип урушасың, уже эми бияктан иштейсиң. Лицого иштеш үчүн, кичине. Лицого иштеш үчүн менет керек да. Почти 300дөй турнир өткөзгөн да. 300дөн эле көп. Негизи любительский турнир 300дөн көп да, мисалы. Грэплинг, самбо, кыргыз күрөш, боевой самбо, ММА, бокс көп да. Мисалы бокс слабый дейт. Мен бокстан көп урушкам. Бокстан деле любительский дечи. Бокстан шердон канча? Бокстан 2-0 проф рекорд. 2-0 э? Просто заменага чыккам, мисалы. Заменага акча үчүн. Жок, Сергей Капян алар эсептелбейт. По-моему. Чисто проф бокс деген, Шама бокс и Правда бокс деген урушкам 2 лигада. Бир Дагестан менен, бир Чечен менен урушкам, ошондон 2 шердок кирген да. Интернеттен карасам ошо 2-0 деп турат да. А так мен последнее время рекордка деле кызыкпайм негизичи. 15 000 рубль алган деп атпайсыңбы? 15 000 рубльдү эмне кылдың эле? Ал мисалы азыркы учурдагы акча 50 000 да 15 000 рубль. Үйгө салсам керек эле. Үйгө саласыңбы? Полный амалда 20 000 зарплата алат элем. 20 000 үйгө салат элем. Еще подработка кылып, жанагындай темир сатып, кагаз, пардон сатып, короче. Питание чыгарат элем да. И полный акчаны үйгө салып берет элем. Көчөдөнбү же болбосо интернеттен, Инстаграмдан дагы экөөбүз чогуу көп жүрөбүз. Анан ошого Марсель досуңуздун номерин бербейсизби? Же болбосо чоң эле байке эле жазып коет да. Марселдин номерин берчи. Анан неге мен бирөөнүн номерин бере албайм байке? Ушундай тура жүрүңүз. Жана көчөдөн иногда мындай да. Иногда мындай өтө простой адамдар келет да, мага мындай сен деле көрүп калатсың. Өтө простой, мындай кийинген деле өтө простой, бизге окшогон эле. Карапайым элдер келип 1000 сом, 2000 сом берет. Көп билесиң? Көп берет да, мисалы. Бираркилер $100 берет. Ушундай карапайым элдер түшүнөт да, уже. Мен 2-3 жолу элем таксиден акча албайм. Таксистер вообще акча албайт. Именно кыргыз таксиге чыгам. Бирден таксистер акча албайт да, негизичи. Мисалы, которуп койгон десең, жок, биздин поддержкабыз ушул болсун, укам. Бирок таксист чоң эле кишилер айтат да, укам, мен эгер менде ушундай бай болсом, именно сага жардам бермекмин деп. Мен мындай жүрөктү жылытышат да, короче. Эми алар бири-бирин түшүнөт да, короче. Мигранттарчы. Кыргыз эли негизи спортту өтө колдойт, негизи. Өтө колдойт. Изначально спортту. Мени мисалы чисто спонсор эч ким жок, чисто карапайым эл колдойт да. Мени мисалы ар бир видеома кирип комментарий жазат, просмотр алат, лайк басат. Ошентет лигалар кирет, карайт кимде поддержка көп. Мисалы Бишкекте 3 жолу бой өткөздүм. 3 жолу зал толо болду да. 2 жолу. 2 жолу өткөздүм, 2 жолу зал битком болду. Карапайым эл колдойт да, мен чисто Бишкектегилер. Акыркы биз барганда полный болду прям. Ошого сен боюңа кийин кетип калган. Мен боюма кийин кетип калышы көрдүм. Чисто карапайым эл, мындай карапайымды карапайым адам колдойт да. Мен ошого мындай жүрөгүм жылып, менде мисалы бирер спортсмендерде спонсор жок, анан мындай мачасы өчүп баштайт го. Менде ошо карапайым эл колдоп атканын көрөм да, анын сайын мушташкым келип,
комментарийлерге кирип окуп калам иногда. Анан каждый раз бойго түшсөң зал полный болот, сүйүнүп ушкун келет. Ан сайын матч ачсаң, колуң сынганын, травмаларың эстен чыгып кетет. Ошону мушташкың келет кайрачы. Могу акыркы эмес, баягы грузчик болуп иштеп жүргөн моменттерде билесиңби? Айжорныйда. Ошол моментте бир орус блогер тартты эле. Анан ошол моментте сен квартираң көргөзүп анан көчөдө кетип баратып кыздар менен сүйлөшөсүңбү деген суроо келди эле да. А ты любишь толстеньких? Ошол моментте сүйлөшпөйт эле. Худеньких. Анан азыр бияктагы көрүп аткан ютубтагы мекенештер может да ушу суроону бере албай жүргөндөр бар. Ошонун суроосуна бир чын жүрөктөн мен го досум жаныңда жүрөм, бирок мен билем сени азыркы учурда мындай Девушкам жок. үйлөнөйүн деп аткан кайсы суроо коюп атасың же болбосо чисто мындай чын жүрөктөн сүйлөп аткан девушкаң Кудай кааласа 1-2 жылда эми жакшы кыз чыгып калса да. Үйлөнөбүз Кудай кааласа. пока сүйлөшкөн кызың жок. Жок, пока сүйлөшкөн кызым жок. Пока бойдок. Неге үйдөгүлөр үйлөндүп атабы? Карьераны кичине кылабыз, үйлөнөбүз Кудай кааласа. Үй сүйлөрдү бүтүрүп аркылы. Нарак биракчы жайгаштырып үйлөнөбүз Кудай кааласа. Анан спорттон жаңы чыгып келаткан адамдарга, жаңы чыгып келаткан жаш балдарга сен көбүнчө эми жаш балдар өтө неме да кызыгышат сага. Жаш балдар кызыгып, ушу Марсель байке кайсыл залда кылат, анан каяка барып кылсам болот депчи. Анан мен айтып коем, ал бир залда кылбайт. Ар кайсы залда кылат депчи. Ошолорго бир кеңешиң мындай, чтобы сен спортко сени бирөө тартканда турабы же өзүң Жок, өзүм баргам да спортко. Мисалы жанагындай да, спортко желаниясы бар адам да эчтеке токтотпойт. Мисалы бирдекеге желанияң болсо, эчтеке токтотпойт да. Мисалы мен мурда же бизнесмен болгум келип, же бай болгум келген эмес. Ырчы болгум келген, бирдеке болгум келген. Ырчы, спортсмен. Манас айткан жериң бар бирок. Ушундай манас айткан эмес, эми гитара черткен жерлерим бар го. Ошентип ырчы же бирдеке болгум келген да, короче. Известный адам болгум келген да, мен жаш кезимдечи. Деп жүрүп ошо спортко деметип калдым, спортко кызыгат элем жаш кезимде. Ошентип анан жаштар эгер спортко кызыккан адам болсо эч ким токтотпойт да. Возможность болобу, болбойбу, любой жактан чыкса болот да. Зал агайдан зависит этпейт. Өзүнөн зависит этет. Любой адамдын аракетинен. Колго канча сурак бар да, канча мындай. Колго Кудай кааласа бир 6 ай деп айтты, бирок 6 айга жетпей эле чыгабыз эми, иштеш керек да. Бир 3 айда бир восстановление болсо, тренировканы 3 айда баштап каласың. Уже колун травма алгандан кийин деле уже бойлор чыгып атат. Уже 2-3 бой, 2-3 лига жазды да анча. Ушундай деп. Атак даяр эмесмин азыр. Колду айыктырып, ага чейин эми нарак бирок кичине движение кылабыз эми, иш кылып, такси билбек. Короче, бир иш кылабыз да. Пока Москвада эле. Москвада. Любой ишти кылып кете берем. Мисалы, койт стройкага кирсем, стройкада иштеп, таксиге кирсем, таксиде любой ишти иштеп берем. Иштешти билем да, любой иштечи колдон келет. Мисалы, шпаклёвка тартыш керек болсо, шпаклёвка тартам. Стройка, такси, койт доставка. Любой. Доставкада да иштеп көргөм, билем да, оңой да. Бизнес жагынан может мындай спонсорлор чыгып калабы? Мисалы, байкелер. Буга чейин айтып калгандар болобу? Мисалы, эним Самат ачты го. Детальник. Может, дальнейший болуп калышы. Дальнейший, пока ой жок. Пока план жок. Немелер бар, предлагать эткендер, бирок өзүмдө план жок да. Пока карьера да. Бирок ага бизнеске кетсең убакыт бөлүнбөй калат да. Убакыт аз бөлүнүп калат да, бизнеске болуп кетиши мүмкүн да. Анан кыргыз элине бир мындай чын жүрөктөн чыккан сөздөрүң болсо бир кайрылып коесуң. Ошо кыргыз элим Кудай кааласа дагы бир 2-3 айдан кийин кайра эле спортко кайтабыз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эң мындай чисто, мындай таза кыргыз деп колдошот да менчи, карапайым деп. Чоң рахмат. Мисалы, спонсор жок же мындай жок деген менде ой жок. Карапайым мейли спонсор мага чисто. Сен өзүң деле көрүп атасың, мисалы, чайханаларга барганда деле бирөөлөр келип шоту жаап коет же таксилер неметпей коет. Мындай чисто карапайым эле неметет да. Бирөөдө чайхананын ээлери албай коет. Чайхананын ээлери албай коет, кыргыздардын чайханасы болсо ушундай да. Досторум менен барсам, досторум мүмкүн кошупчу. Ушундай жактар болот. Ошого мисалы чисто карапайым элге рахмат. Комментарий жазып, көп колдоп, залдар полный болуп атат Бишкекте ушканында. Ошо чоң рахмат. Чисто кыргыз элинин силер бар, биз барбыз. Андыктан кайтабыз Кудай кааласа иншалла. Ооба туугандар, буюрса 3 күн, 4 күн срок бар. Марселдин колу пока гипстелди. Анан
буюрса жакшы болуп кетсин деп ниет кылып ушул видеону көргөндөн кийин дуа кылып коюңуздар, комментарийге иним Аллахтын шифасын берсин деп жазып коюңуздар жакшы сөздөрүңүздөрдү. Дуаңыздар, сиздердин дуаңыздар кабыл болот. Анан Марсель экөөбүз буюрса бияктан бир дем салдырыппы, бир окунуп коюш керек экен. Ошондо көз тиет экен да. Ошол нерседен да болтабы деп ойлонуп калдык. Акыркы күндө. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки видеодон жолугушканча буюрса. Кыргызстан алга.